Борбор калада Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун катышуусунда курулуш объектилерине пресс-тур өттү. Алгач пресс-турга чыккан топ Борбор каланын 10-Кичи районунда жайгашкан номер 104-орто мектепке барып, андагы жүргүзүлгөн жумуштар курулуштун кайсыл этабына келип калганына көрүштү. Учурда алдын ала долбоордун негизинде имаратты капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, футбол, волейбол, баскетбол, воркаут, балдар аянтчалары орнотулуп, аймакты жашылдандыруу, унаа токтотуучу жай куруу иштери жүрүүдө. Орто мектеп 1020 орунга ылайыкталган. Имараттын жалпы аянты 8000 чарчы метрди түзөт. Буйруса, мунагу 104 мектеп, 62 мектеп, анан 118 садикти бала бакчанын бир кошуп туруп, үчөөнө бир жетекчи коебуз. Андан тышкары пилотный кылып, жалаң эле ушул 3 мекемеге бир директор кылбай, пилотный кылып 4 райондо дагы ушундай каникулдан кийин азыр положениесин иштеп чыгып атабыз. Эске сала кетсек, 2023-жылдын 8-июлунда президент Садыр Жапаров Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу корпустарынын бири менен таанышып, Бишкек мэриясына имаратты капиталдык оңдоодон өткөрүү жана аймакты жашылдандыруу, андан ары орто мектеп катары пайдаланууну тапшырган. Окуучулар отурганда сол тарабынан күн тийип туруш керек. Көбүнчө оң кол менен жазышат да дегендей. Анан кабинеттер 60 квадраттан жогору, кабинеттин өзүндө эле 2 квадраттан ар бир балага кабинеттен. Экинчи объектке жол тартканда кала башчы журналисттер менен баарлашып, коомдо болуп жаткан, борбордо ишке ашып жаткан иштерди талкуулап, айрым суроолорго жооп бергенге үлгүрдү. Бүгүнкү күндө шаар ичиндеги коомдук транспорттарга жол кирени көтөрүү көпчүлүктү ойлонтуучу, кабатыр кылган маселелердин бири. Дал ушул элди түйшөлткөн суроого да жооп берди. Мен өзүнүн себестоимосту 19 сом 80 тиын да, себестоимосту. Потому что биз расходный часть эсептеп атабыз да, зарплаттарын эсептеп атабыз, водителдин зарплатын көтөрүп атабыз. Ну, эми ушундай автобустарды алып алып, анан 10 жылдан кийин дагы себеби нормально надо содержать, надо правильно эксплуатировать, правильно. По идее, она должна быть рентабельной. Любое предприятие должно быть рентабельной. Если предприятие не рентабельное, вот как система энергетики, да, 30 лет сидеть на кредитах. Так же нельзя. 20 сом кылсак, 19 сом 80 тиын кантип сдача берет. 20 сом кылып койсок да ойлоп атабыз. Андан соң Бишкектеги Жибек жолу проспектисинин 286 дарегиндеги Мончо ден соолукту чыңдоочу комплекстин курулушу менен таанышып чыкты. Курулуш аянтчасында жалпы аянты 2705 метр чарчы болгон 2 кабаттуу заманбап имарат курулат. Мончо 240 орундуу эркектер жана аялдар үчүн. Бул жерде эми социальный баняда эле биз баягы эң жөнөкөйлөтүп, арзан, сапатын начар кылып курбашыбыз керек. Баасы социальный, бирок сапаты жана коммерческий баняларга караганда жакшы сапаттуу. Себеби бул жерде өзүнчө бассейни бар. Бул жерде бир өзгөчөлүгү биздин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, коляска менен жүргөндөр адамдар такыр баняга бара алышпайт. Ошол жерге специально эмет өстүп инвалидтер үчүн лифт койдурдук. Учурда ички жасалгылоо иштери, лифт жана меш орнотуу, жылуулук тармактарына туташтыруу, ошондой эле аймакты жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Нургазы Жаныбеков, Багыт Кулчуманов, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.